Альянс Акаевдин мандатына байланыштуу БШКны сотко берет. Альянс партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобону өзгөртүүсү боюнча сотко кайрылат. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев билдирип, БШКнын шайлоо бүткөндөн кийин жобону өзгөртүүсү шек жаратып жатат деген оюн айтты. Партиянын юристтери өзүбүздү жүйөлөрдү келтиребиз деп кеңешип жатабыз. Экинчиден, буга чейин бир жолу өтпөй калган документтин шайлоодон кийинки кайра өзгөртүлүшү шайлоонун жыйынтыгына шек жаратат. Мыйзамдуу өлкөдө сот менен чечебиз деп ишенем, деди Жээнчороев. Мен Токтой Оргалча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына Альянс саясий партиясынан талапкермин. Өзүнүн аты Орхалика Тохети Буби, Оргалча Токтобүбүки. БШК парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобосуна өзгөртүү киргизди. Ага ылайык Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Жанар Акаевдин ордуна Токтобүбү Оргалча мандат алышы мүмкүн. Бул маалыматты БШКнын мүчөсү Искендер Гайыпкулов билдирди. Анын айтымында бүгүн 15 декабрда кабыл алган жобого ылайык 3 мандат алган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат болуп келет. Буга чейинки жобо менен 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат болуп келмек. Бул өзгөртүү 7 мандат алган Альянс партиясына тиешелүү болуп, Жанар Акаевдин ордуна Токтобүбү Оргалча мандат алып калат. Политклиника медиасы Токтобүбү Оргалча деген ким экенин тактап көрдү. Токтобүбү Оргалча Кытайдан көчүп келген кыргыз. 2021 жылдын эле январь айында анын аты Орхалика Тохети Буби болчу. Биз өзүнө чалып сураганыбызда суроону менен телефонду коюп салып, кайра албай койду. Токтобүбү Оргалчанын өзүнө Шыдыр Жол KG Мега компания, Томас KG жоопкерчилиги чектелген компаниялары катталган. Бул компаниялардын айрымдарында анын жолдошу Балтабаев Нурсламбек Шабидинович жетекчи катары жазылган. Балтабаев Нурсламбек Шабидиновичтин өзүнө дагы Тофен KG Достук фарма жоопкерчилиги чектелген компаниялары катталган. Садыр Жапаровдун үй бүлөсү менен байланыш. 2021 жылдын июнь айында Бишкектеги маршруткалар иш таштаган учурда президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова түзгөн Үмүт булагы коомдук фонду шаар ичине 20 автобусту коюп, элди бекер ташыткан. Дал ошол автобустар Шыдыр Жол KG компаниясынын автобустары болгон. Үмүт булагы фонду автобустарды Шыдыр Жол KGден ижарага алдык десе, компаниянын директору Нурсламбек Балтабаев ижарага акысын алышпаганын, болгону күйүүчү май куюп бергенин айткан. Шыдыр Жол KG компаниясы 2020 жылдын октябрь окуяларында дагы автобустар менен Садыр Жапаровдун тарапташтарын ташып жүргөнү менен белгилүү болгон. Ала тоонун ар жагында боордошторуңуздар бар. Ошондой эле башка мамлекетте, башка жактарда жүргөн боордошторуңуздар бар. Сиздерди сагынат. Кыргызстандын тоосун, суусун, топурагын сагынган боордошторуңуздар бар. Ошол боордошторуңуздардын сагынычынын артынан мен биз деген ырды окуп берип коеюн. Ырдап бергенге мыйзам жол бербейт. Шайлоодон кийин кайрадан келип сиздерге ырдап берип кетем. Ушул ырды быйыл 2021 жыл эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында Ош шаарынын майданында официалдуу түрдө ырдап келгем. Çöp olduk cer tandabay ösö bergen bulutтай
жер тандабай өсө берген булуттай алам кесип сөгүлдүк он жашымбы 12 жаштарда эле сайма сайганды үйрөткөн. Чоңонен болсо колумду шибеге менен сайып алып неметсем түз сай деп сызыктарыма чиймелерди оюларды түз сайыш керек. Түз сайбасаң сөмөйүңдү тиштеп алам деп коркутчу да. А сөмөйүмдү тиштеп алат экен деп аябай тырышып жүрүп сайып анан саймачы болуп кеттим. Мен көп сайма сайдым. Тагдырга көз салат тагдырды таштуу жерген аркандады. Ушул төшөктөрдү мынакей катып алып, күйө жеп кетпесин деп катып, күнгө жайып, тазалап, карап анан мындай бир маанилүү күндөрдү алып чыгып, ушинтип карап, өзүм жыйып, мынтип өзүмдөн өзүм мындай ыракат алам да. Анан бир комнатаны үйдү ошо кыргызча үй жасайын деп жүрөм. Чарчабадым, эне сай узаткандан аттар семиз. Чарчадык тагдырды угуп, Мен атам өзү жалгыз бала болгон, ошол үчүн күздүн күнү төрөлүп турду. Мындай орум жыйым терим, буудай бышып, жүгөрлөр бышып аткан кезде төрөлүп, анан кийин ошо орум жыйым теримде деп мындай баарлык байлык болсун, мындай бийликте болсун деп ырымдап анан оругалча деп коюптур да. Ушу оругалча деген аттар Кытайда көп кездешет да. Анан биякта көп жок окшойт. Кыргызча сүйлөгөнгө, кыргыздык салт саналарды унутпаганга, эркек балдарга өзүнчө кыргыздык салттык тарбиялар, кыздарга өзүнчө салттык тарбияларды берип, ошондой болгон үчүн мына биз ошондой чоң мамлекетте кытайча окуп, ушинсек дагы өзүбүздүн тилибизди жоготпой, өзүбүздүн салтыбызды жоготпой, көп салттардын баары биздин кытайлык кыргыздардан чыгып атпайбы? эрлери жок атчалына казан аскан, насыйка тугулудан өт алыстан. Кар өзгөйгүсүн черетип кайрып энелер жолду карап, ак жолукчан. Кар өзгөйгүсүн черетип кайрып